Чыңгыз Айтматовдун ак кеме чыгармасынан үзүндү. Бала төшөккө жатканда да чыйрык каны басылбады. Тиш тишине тийбей калчылдап, көпкө уктай албай жатты. Не бак түн кирген. Сырт караңгы. Баланын башы ооруп жатат. Бирок ал кыңкыс этип үн катпады. Анын тумоолоп калганын эч ким байкабады. Баланы унутуп калышкан. Унутпаска чара жок эле. Мумун чалдын ээси эки. Тынч алып бир орунга отура албайт. Эшикке чыгат. Кайра кирет. Өшкүрүнүп каңырыгы түтөт. Кичине көчүп басат да, кайра туруп сыртка жүрөт. Кемпири да кээ бирде жылаанчасынан ышкырып сүйрөйт. Кээ бирде кыңк-мыңк этип кирип чыгып жүрөт. Сыртта жаң-жуң үндөр чыгат. Бирөөнүн сөгүнгөнү, бирөөнүн талп ылдата чуркаганы угулат. Кыязы ороскул сөгүнүп, бирөө шолоктоп ыйлап жатат. Бала демин басып, сыртты тыңшагандан чарчады. Деги бүгүнкү болуп жаткан түшүнүксүз окуядан жадады. Көзүн чылк жумду да, жалгыздыгынан, унут калганынан алаксып, бүгүнкү көргөнүн көргүсү келди, кайра элести. Бала чоң суунун бөөзүндө турду. Көк кашка суу күбүк-бүркүп, шарагып, баш айланды. Өздө баланы тиктеп 3 марал турат. Күндүзгө көргөнү бүт кайтамады. Бала жээкте, маралдар өздө. Чамгарак мүйүз, чоң бугу, суудан башын жулуп алып, аны тиктегенде кара кыйма, ак жээк эрдинен суу тамчылап турду. Мүйүздү буга не болду? Со баарын түшүндү. Жалоруй балбылдаган көздөрүн баладан айырбайт. Алагар көздөрү кайнар булактай уйгуп терең, нымдалышып, нурлуу. Баарынан да мүйүздү буга не? Адамча оор үшкүрүп койгонуна таң калат бала. Кудутай атасындай болуп күттү үшкүрүнү. Чоң бугу, мүйүзүн каңтара мойнун созуп, ба деп кернейдей добуш жаңыртты.